Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Суроо берүүчүнүн сөз Мадумаров Адахан Кисамбаевичке берилет. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, баяндамачы айттыңыз, экономикалык жагдайды жакшыртуу деп. Алар эмне ушул атты бербесеңер жакшыртпайбыз дешип атабы? Мен ошо баяндамама айтып кеткендей, урматтуу Адахан Кисамбаевич, ошо Бириккен Араб Эмираттары менен Бишкек жана Ош аэропортунун база постторун реконструкциялоо, инвестиция салуу, биргелишкен холдинг компаниясын түзүү, бул түзүлүп 200 мегаватт кубаттылуу күн станциялар курууга бүгүнкү макулдашуу. Жок, ушул чокунун атын бербесеңер муну жасабайбыз дешип атабы? Жок, антип айтылган жок. Бул Анан эмне айтып атасыз баяндамаңызда? Жок, сиз азыр эмне жардам деп ошондой түшүндүм мен. Я. Мен сиз эмне жардам берип атат деп ошондой түшүнүп калдым да, ошону айтып атам. Биз кыргыздар мындай бир ойлонобузбу бир кадам таштаарда? Улуу Ата Мекендик согуштун канча баатыры бар бизде? Канча баатыр бар бизде? Айта албайт. Айта албайсыз. Себеп тарыхты окубайсыңар. Кайсы баатырдын атындагы чоку бар? Жок. Кыргыздын канча залкар инсандары бар? Акын жазуучу ойчулдар бар. Жусуп Баласагын чокусу барбы? Жок. Токтогул чокусу барбы? Же Барпы же Тоголокмолдо чокусу барбы? Өзүңөр деле мында уялсаңар болот да ушундайданчы. Элцин чокусу бар, Элцин жок. Путин Чүй областында, Хребеттаншанда Путин чокусу бар. Элцин чокусун берген, эстерди талкалап жок кылып, мына ушундай күнгө келтирген. Эсиңерге келбейсиңер садагалар. Тоголокмолдо чокусу деп койсо жарашпайбы? Же Барпы чокусу, Токтогул чокусу жарашпайбы? Жасакерленгендин да чеги болуш керек. Ойлонуш керек. Мына биз жакында эле айтып атабыз. Бүтүндөй башка тилдеги айыл кыштактардын баарын кыргызчалоо жөнүндө. Эми келип жет атан көрбөгөн кишинин атынан чокубуз болобу ошол жерден? Чокуга эмес, мөңгүгө берилип атат. Мөңгүгө берилип атат. Мөңгүгө андан бешпеттер бергиле, андан чыккан сууга да берип койгула, аялдын атын берип койгула. Таттуураак болот. Уялбайсыңарбы, айланайын, садагала, уялбайсыңарбы? Ушундай нерсени көтөрүп келбей эле койбойсуңарбы жогорку кеңешке? Кайсы өлкөлөрдө бар ушундай көрүнүштөр? Кошуна өлкөлөрдө барбы ушундай көрүнүш? Жок. Алар акыл менен иштейт. Силер себет көтөрүп барып иштейсиңер. Кожайын, сиздин атыңызды бул чокуга берип койдук. Бул мөңгүбүзгө берип койдук. Бул тообузга берип койдук. Урматтуу кесиптештер, бул улуттун маселеси. Бул мамлекеттин маселеси. Ариет, намыстын маселеси. Эмне үчүн Калыгул чокусу деп койсок жарашпайт? Эмне үчүн Чолпонбай Төлөбердиев деп? Эмне үчүн жарашпайт? Эмне үчүн Осмон Жакыпов, Мамасал Тешебаев, Самат чокусу деп койсок эмнеге жарашпайт? Мен канчалык колдоого ээ болом билбейм. Бирок менин жүрөгүм сыздап отурат. Жүрөгүм ыйлап отурат. Мына Жолборс Жоробеков деген мырза Исхак Разаков жөнүндө китеп жазган экен, бүтүндөй архивге таянып жазган экен. Мына ушундай дагы ушундай кылып жеген экенбиз кыргыздын баарын. Архивдик документтер. Касым Тыныстановду ушул жерден союп атат экинчи кыргыз. Эмне деп? Ороодо даның мол болсо, короодо малың ток болот деп жазып койгон үчүн.
Токтотпойлу ушундай нерселерди. Анан рахмат, бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, биринчи окуу болуп аткан кезде мен Токтогул каскаты боюнча сунуштарды айттым эле. Экинчи окууга ошону алып киребиз деген убаданы уктум эле. Бирок бир да өзгөрүү болбостон кайра кириптир. Үтүрүү да чекити да өзгөргөн жок. Экинчиден менин кооптонумду Чыңгыз Азаматович айтып кетти. Мына ушундай Конституцияда жеке менчик кол тийгиз деп турат. Эгер биз кичинекей эле бир жылчык ачып койгон болсок, ошону менен кете берет. Биринчи өкмөткө милдеттүү дейсиз, өкмөт барып сунуш айтат. Сунуш жакпай койсо, биз момундай иш ачабыз дейт. Бул кооптуу жагдай. Эмне үчүн Токтогул каскатын киргизбей койдуңуздар? Токтогул каскады кирген экинчи беренедин экинчи пунктусунда турат. Сиз мындай деп айтып атасыз да, 4-чү берененин экинчисин караңыз. Мамлекеттин менчигинде турган стратегиялык объекттер электен ажыратуу менчиктештирүү жөнүндө мыйзамына ылайык ишке ашырылат. Бүттү. Ошону менен нарын каскаты дагы ушунун ичине кирип кеткен. А мыйзам менен менчиктештирүү ишке ашканда программа 3-чү, 4-чү кылып алып келесиңер, жогорку кеңеш колдоп бергенден башка аргасы калбайт. Урматтуу жакшылар. Пандоранын жашыгы эмес. Силер андан 5 беттер жаман нерсенин бетин ачып атасыңар. Жооп берсем болобу? Күтүп атам. Биякта болсо, сиз карасаңыздар, мынакей биякта бүт гидроэлектростанциялар кирип атат. Өзүнчө экинчи пунктта Токтогул электростанциялар каскадын жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линиялары деп турат. Кошпогондо. Алар болсо, булар мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Токтогул электростанциялар каскадын жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линиясынын өзгөчө статусу жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамда мунун баары киргизилген. Экинчи, мына биякта стратегический объекттер тизмеси турат. Бул тизмеде бүт Токтогульский ГЭС каскады кирген. Мынакей. Биринчи электрические станции Токтогульская ГЭС, Ташкумырская ГЭС, Шамалдысайская ГЭС, Курпсайская ГЭС, Учкоргонская ГЭС, Атбашинская ГЭС, Камбарата ГЭС-1, Камбарата ГЭС-2, ТЭЦ город Бишкек, ТЭЦ город Ош деп турат. Булардын баары стратегический объекттерге кирген. Эми караңыз. Боткону май менен бузуп албайсың дейт, Бул атайын мыйзам, багыттуу мыйзам, стратегиялык объекттер жөнүндөгү мыйзам. Мына ушуга, ошол сиз айтып аткандан баарын ушул жерге тизмектеп жазып, кайрадан кайталып койсо, бышыкталат да, бышыкталат. Бизден ким келсе ошол келсин, ал улуттун менчиги бойдон калып калат. Мен ошол сунушту бербедим беле биринчи окууда, айтпадыңар беле? Биякта болсо, бул мыйзамда, бул мыйзам менен, постановление менен, арма ине жибине чейин такталышы, мен ойлойм туура эмес, анткени биякта мыйзамда... Сиз ойлойсуз ошондой деп, сиз ойлойсуз. Но законодатель башкача ойлойт. Сот башкача ойлойт. Сиз ойлойсуз. Сиз бүгүн барсыз, эртең жоксуз. Сиз оюңузду ойлобоңуз. Бул жерде мыйзам кандай болушу керек? Отсылочный, бланкетная норма деген барбы юридический түшүнүктө? Мына суфлер, микрофонду күйгүз дагы өзүң жооп берчи. Сен ага айтканыңды башкача, өзүң жооп берчи. Күйгүз микрофонуңду. Кимсиң? Айтчы өзүң. Саламатсыздарбы? Атахан Кимсанбаевич, урматтуу депутаттар. Мен Министерство экономикада иштейм, заведующий сектором политики и банкротства. Ошол маселе мындай болуп атат да. Бул экинчи беренеде гидроэлектростанции, анан кийин Токтогульский ГЭСти кошпогондо. Бул жерде мындай деп түшүнүк болуп калышы мүмкүн да юридикалык жактан. То есть гидроэлектростанциялар кирет, а Токтогульская ГЭС кирбей калат деген двоякое толкование бар да. То есть эки анжы талкуулоо болбош үчүн биз ошол эмеден экинчи статьянын пунктчасынан алып туруп өзүнчө статьяга белгилеп атабыз. Экинчи статьясында Токтогульский ГЭСтин статусу боюнча мыйзам менен белгиленет деп ошондой эле тактоо иретинде эле. Бул жерде Токтогульский ГЭСти алып салуу деген маселе каралган жок да. Эмне үчүн кошпогондо деп жазып атасыңар? Жок, кошпогондо дегенде алып салып атабыз. Ошону алып салып туруп экинчи пунктка которуп атабыз бул эменин статьянын. Кошпогондо деп сунуш киргизип атасыңар мына 4-чү. Жок, андай эмес. Жок, андай эмес. Мен башкача окуп атамын силерди.
Биз ошол жана гидро действующий редакцияда, азыркы редакциясында эме Токтогульская эме деп турат, гидроэлектростанции за исключением Токтогульской ГЭС, которая определяется законодательством о Токтогульской ГЭС деп турат. Биз айтканда гидроэлектростанция, Токтогульская ГЭС, бул гидроэлектростанция, то есть в самом понимании этого текста мындай болуп калат да, гидроэлектростанцияны кошпогондо гидроэлектростанцияга кирет, бирок Токтогульская ГЭС кирбей калат деген маанилүү болбош үчүн биз ошол статьяны тиги экинчи пунктка которуп айтып атабыз, Токтогульский ГЭСтин статусу ушул өзүнчө бир мыйзам бар, ошол мыйзам менен гана аныкталат. Нарын каскаты стратегиялык объектпи? Нарын каскады ооба. А эми үчүн тизмеде жок. Биякта бүт жалпы гидроэлектростанциялар деп пункт менен кирген. Ошол гидроэлектростанциялардын тизмесин өкмөттүн корунтусу менен бекитип атабыз. Өкмөттүн корутундусу болбош керек. Бул жерде мыйзам чыгаруу менен аныкталат. Эгерде ушул жерге стратегиялык объектлерге нарын каскаты деп кошуп койсоңор, маселе чечилет. Маселе жок. Киргизип койгула ошону. Ошол стратегиялык өзүнчө мыйзам менен кийин кете берет отсылочный норма кылып. Бул мыйзамда бир пункту менен, мисалы, бир пункту менен гидросооружение деп кирип атат, андан тышкары водоснабжение конструкциялар деп кирип атат. Эгерде ошолордун баарын киргизсек, анда тенде водоемдор да кирип калат да. Ошондуктан аны кыскартыш үчүн биз болсо ошол жалпысынан белгилеп туруп, анан өзүнчө стратегиялык маанилүү болгон объектлерди болсо коопсуздук кеңешинин сунушу менен списокко киргизип атабыз да. Анткени эгерде аны кылсак, анда ишкерчиликте көп ишканалар кирип калышы мүмкүн да. Жакшылык кылалы тескери бастыңарда. Урматтуу кесиптештер, бул өтө кооптуу мыйзам долбоору. Ошон үчүн колдобошко чакырам анда. Жөн эле киргизип койгула дедим, бир эле пункт менен. Ары бери чайкабагыла деп атам. Коопсуздук Оюңузду айтасызбы чыгып? Адахан Кисенбай, чыгып айтасызбы оюңузду, кереги жокпу? Жок, чыгып айтып коюңуз, 5-чи микрофонго. Урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу кайталашка туура келет. Жогорку кеңеш сөзсүз түрдө мамлекеттик менчигине тиешеси болуш керек, мамлекеттик башкарууда. Коопсуздук кеңеши болобу, министрлер кабинети болобу, алардын өз карамагы менен тизмеден чыгарып киргизип салуу бул башаламандыкка алып келет деп атабыз биз. Жогорку кеңеш элдин өкүлү катарында, мыйзам чыгаруу бийлиги катарында сөзсүз түрдө стратегиялык мекеме ишканаларга тиешеси болуусу керек. Бул менин, сиздин же башканын кызыкчылыгы эмес, бул мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгы. Биз бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Бирок ал объектлер урпактан урпакка, муундан муунга калышы керек. Кол тийбес болуш керек алар. Азыр менчиктештирилбеген ошол гана тармак калды, калганын баары менчиктештирип бүттү. Эми буга да көз арткан болсок, андай жакшылыкка алып келбейт. Генерирующий деп киргизип койгула, ушунчалык титиреп атсаңар. Кийин ким өз менчиги менен гидроэлектростанция курам десе, менчик кылып, жеке менчикке кура берсин. Эч ким тоскоолдук кылбайт. Түшүнүп мен айтканды. Мынау жерге дагы тизмени киргизип койсок, ошол баякы каша маслом не испортить деп атпаймынбы мен. Киргизгиле, чочубагыла муну. Өкмөткө бербегиле. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.